Салам урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү. Арыбаңыздар, сиздер менен Илимбек Исраилов. Илим Карыбеков эки тараптуу пневмония менен ооруп жатат. Бул туурасында Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Алардын айтымында КТРКнын мурдагы башкы директору, медиа эксперт Илим Карыбеков 2 жумадан бери өпкөнүн эки тараптуу сезгенүүсү менен жабыркап жатат. Бул тууралуу өзүнүн Facebook социалдык тармагынан жазды. Анын айтымында 2 жумадан бери ооруп жатат. Өпкөсүнүн 56% жабыркаган. А дегенде өзү сакайып кетүүгө аракет кылган, бирок дене табы 39-40 градуска чейин көтөрүлгөндүктөн улуттук госпиталга жаткырылды. Учурда палаталар бейтаптарга толуп калды. Негизинен 30-50 жаштагы ден соолугу чың жаш эле адамдар, кээ биринин оорусу күчөп реанимацияга түшүп жатат. Палаталарда дем жетпей жаткан кыйналуулар, коридордун баары көк жөтөл, дем жетпей жатканын күндөрү угулуп жатат, деди Карыбеков. Ошондой эле ал толуп калган бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү боюнча дарыгерлер жан үрүп иштеп жатканын айтты. Мед айымдар, врачтар жетишпей чуркап жүрүшкөнүн белгиледи. COVID-19 же пневмонияга кесепетинен баса албай келген бейтаптарды көтөрүүгө күчтөрү жетпей, бизден жардам сурашат. Бейтаптарды каталкага салууга жардам беребиз, жандандыруу бөлүмүнө алып жөнөшөт, деп айтты Илим Карыбеков. Раим Атраимов Кыргызстанга оорукана ачат тугандар. Социалдык тармакта акылдуу жана сынчыл, түшүнсө да, түшүнбөсө да тилдерин агытышып, жамандаганга жарашат. Ал эми реалдуу иш кылууга кимдин эрки жетти? Бул жагын ойлогон эч ким жок. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Раим Атраимов аз күндө Кыргызстанга коронавирустан жабыркагандарга оорукана ачканын жатат. Бул иштин өтөөсүнө чыгуу үчүн ал күнү-түн иштөөдө. Мындай шартта сынчылар ага ар кандай сөздөрдү агытышууда. Барына Аллах тараза, демилгелүү агабызды колдойлу. Келечек алдыда. Учурда кыйын шартта Раим Атраимов ооругандарга арка жөлөк болуп, элдин демилгесин ишке ашырууда. Мындай шартта алкоо гана керек. Буйрса аз күндө кыйналган жарандарыбызга шыпаасын тийгенин жөн терибиз менен сезебиз. Жаркыган күндөргө тарапташ бололу. Баарын жеңели, деп жазат Назамнюс маалымат агенттиги. Эске сала кетсек, 5-июнь күнү Матраимов фонду саламаттыкты сактоо министрлигине 17 ИВЛ жабдыгын белек кылган болчу. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов өзүнүн Facebook баракчасынан жазган. 29 майда Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду Райымбек Матраимовдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине 17 жасалма дем алдыруучу ИВЛ аппаратынын тапшырды. Көрсөтүлгөн жардам министрликтин эсебине кайтарымсыз негизде өткөрүлүп берилди. Заманбап үлгүдөгү жабдыктар учурдагы ылаңга эле эмес, башка убактара дагы адам өмүрүн сактап калууга бирден бир керектелүүчү жабдык экенин министрдин орун басары баса белгилейт. Кайрымдуулук фондунун өкүлү Искендер Матраимов саламаттыкты сактоо тармагын жасалма дем алдыруучу жабдыктарды зарылчылыгын эске алып, ИВЛ аппараттарын алып бергенин айтты. Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду COVID-19 ылаңына байланыштуу өзгөчө кырдаал убагында саламаттык сактоо министрлигине 250 миң медициналык беткап, вирустун белгилерин ыкчам көрсөтүүчү 20 миң экспресс тесттер, 500 коргонуучу костюмдар жана 500 коргонуучу көз айнектери берилген. Мындан тышкары мамлекеттин эсебине 10 миллион сом акча которулду. WhatsApp'ка жаздым мен Исмаил атанын фондусуна, Матраимовдун фондусуна. Жардам берип коелучу ошол 3 ай балдарыбыз, кыздарыбыз ачка калды эле, последний продукт күтүп атат деп жазсам, ответ күтүп аткам. Неужели карабайт деп. Карабайт эмес, бир саматтары келип калышты, ошого рахмат. Бир эмес 3 КАМАЗ келди. Бир эмес 3 КАМАЗ келди, 3 точкага. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, илдет мына биздин өлкөгө дагы келгенин сездик жана билдик. Ушул апааттан, ушул сыноодон Аллахым буйруса чыгып кетебиз деген үмүттөбүз. Тасманы бөлүшүп, эгер каналга катталган болсоңуз, сөзсүз каттала кетиңиз тууганым. Терең урматтоо менен Илимбек Исраилов.